Россияның агентствосы боюнча. Россияның агентствосы. Ставканы алып, азыр центр жаққа түшөбүз. Жетинчи дома, ну маленькие дома. И Глово коллега ушрут. Вот такие вот дома небольшие. Ассаламу алейкум достор, кайрадан мен Самат, YouTube каналыма келгениңерге чоң ыраазымын. Бүгүн буюрса доставкага чыктык. Ак жол деген иним менен жакын арада эле Вроцлавдан келди. Ал жакта складта иштеп, кечөөнү Кудай буюрса аман эсен Башавага келип алды. Эми бул жактан кичине иштеп, ушул жакта жашап, ушул жакты көрөйүн деди да. Туурабы? Өзүң тааныштырып кет. Акжол, Баткенден болдум. Варшавага апрелдин 28-синде келдим. Россия через Россияның агентствосы боюнча. Россияның агентствосы. Через тааныш аркылуу келдим. Бирок тилекке каршы көп акча берип коюпту. $800 бердим. $800 берип коюпту. Информация жок болчу. Эми Европа жөнүндө, вообще мына Польша жөнүндө группаларда издеген эмесмин. Вообще информация жок болчу. Кийин уже виза чыккандан кийин сиздин видеолоруңузду көрүп, группалар издеп, анан информация топтой баштадым да. Ошондо кичине кеч болуп кетти. Бергенде акчаны бергенден кийин полный болгондон кийин издеп баштадым. Эмнече баягы башында кадам коюп аткан кишилер ушундай кээде ушундай моменттерди упускать этип, кичине тыйындарды көп берип коюшат. Анан бул жакка келгенден кийин туюята. Башкача кылмак экенмин деп ойлоп калышат. Ну ничего, бул деген баягы жашоонун өткөн кичинекей бир этаптары. Андан да өтүш керек, билиш керек, анан деле ага эч эме болбой кайгырып дегендей. Главное келип алдың, Европаны көрдүң, надеюсь, жакты сага. Жакты. Чем Россияга караганда. Чем Россияга караганда, ооба. Россияга караганда намного выше, намного тише. Жакшы эле буюрса, өзүң деле көрдүң да. Анан менин 28 апрелде келип, сразу эле Вроцлав шаарына кетти. Ал жактан дальше кайсы эмеге бардың? Ал жактан дальше Сабутка деген айылда. Сабутка деген хостелде турдум. Складта 3 ай иштедим да. Эмне склад эле? Склад эмне завод? LG завод эле, эми аккумулятор чыгарат эле. Машинага. Ошого кысасы собирать этесиң эмелердичи. Детальдерди. Деталь собирать этесиң, ошо заводко алып түшүп бересиң да. Кыйын эмес, бирок эме да, басыш керек да. Канча саат иштейсиң? 12 саат. 12 саат. 8 саат графиктер ар кандай да, графиктерди өзүң тандап, подработкаларга да чыксаң болот. Менин билишим боюнча, баягы заводдун экинчи этажы склад экен, нулевой этажы завод экен да, ошол жактан чогултушат экен. Анан заказ менен чогултасың, алып түшүп бересиң. Ылдыйга түшүп бересиң. 12 сааттан иштешчү экен, 12 саат иштеп, постоянно басып жүрүп, 12 саат отуруп мындай эс алганга мүмкүнчүлүк беришчү эмес, болбойт да. Ошон үчүн ошол баягы турган боюнча эле иштеп жүрө берет экенсиң да, ошол кичине минус экен да. А так жумуш оңой эле. Оңой, мындай көп болсо бир 7-8 килограммдык жүк көтөрөсүң тачкагачы. Мындай оор эмес да. Эми смотря как куда попадешь да. Кыйын жерлери дагы бар. Кыйын жерлер бар. Эми аны никто не отменял дегенде. Булар деле кишилерди деле баягы ооба. Мындай нерсене карап туруп, физиологияга карап, сен тияк барасың, сен болсо бул жакка барасың деп бөлөп болуш керек да. Түшүнүктүү. Акжол кечөөнү келип, үйгө чейин такси менен келип, анан бул жакта эч ким жок үчүн мага менен сүйлөшүп, кабарлашып, менде как раз үйүмдө место бар болчу, Акжолду алдым жаныма, үйрөтүп, бүгүн ошо доставка кылайлы деп чыктык машина менен, бир сыйра көргөзүп берем. Өзүнүн деле желаниясы бар экен доставкада, Ошол виза бүткөнчө доставка чейин иштеп турайын дейт. Өзүңө машина алсаң, буюрса машина алса видео снимать этебиз, көргөзөбүз кандай болду, эмне болду. Ошол азыр доставкага чыгабыз, жигиттер көп сөз сүйлөп эле коелу, сразу баштайлы жумушту күйгүзүп. И по ходу дела кандай иштеп атканыбызды бирке видеого тартып, силерге көргөзүп беребиз. Биз менен болгула.
Акжол менин менен отурабыз. Мына сумкаларды даярдадык буюрса. Мына Акжол азыр баштайбыз. Доставканы күйгүзүп. Так, болт курьерди ачтык. Так, начать работу. Автомобиль деп туруп подтвердить бастык дагы болду. Все, заказ күтөбүз. Заказ күткөндөн кийин силерге көргөзөм кандай доставка кылыш керек. Акжол сага дагы. О, мына бисмилла дегенде мына биринчи заказ түштү. Байкадыңбы? Болду, бисмилла деп туруп. Так, ошондо за 10 минут выдача. Так, тут ехать недалеко, в принципе, берем заказ. Все, алдык заказды. Начальда кеттик. Ушундай жигиттер, ушундай иштеди. Дальше доставканы алып, азыр центр жакка түшөбүз. Ичине доставканы тыштап коюп, андан ары центр жакка барып, как раз сага центрди көргөзгөнчө. 4-этаж, 40 квартира. Комментарийде бүт жазылат. Заказды бергенден кийин, все, доставлено. Бүт орысча, да? Все, теперь следующий заказ берем. Мына 4-5 заказга келдик. Частный власть будем заказ забирать. Подождите, заказ еще не готов. Заказ даяр болгондо бул жерде готово деп болот. Ошону басып туруп барып заказ алабыз. Давай Акжол, давай Акжол. Бирдиң дагы пока буну албай эле коеюн, мындай эле кирип. Бой чечти макул. Акжол кетти биринчи заказына. Бул жакта эме бар, индийская кухня. Чака кирип бар заказ тапчу. Ай, молодец. Ну что, Акжолиньо? Жолуң Акжол болду? Нормально? Нормально. Эчтеке эмеси жок бекен, кыйынчылыгы? Ну все, сумка сал эми. А то ысык да. Сумка сал, оозун жаап. Бул жакта дагы бир термосумкабыз бар. Сууларыбыз бар, йогурттарыбыз бар. Салпы артқа құрытпай. Мен бүгін водитель болып берейін. Қана Акжол, Акжолдың биринчи доставкасы. Қанчанчы бұл по счету? 6-чы, 6-чы же 7-чи заказ. Ана біз кірінші жөнөтөбүз буюрса. Ушинтип үйрөтүп жүрөм менимде. Кудай буюрса эртең бүрсү күнү машина алса, жалгыз өзү чыгып баштайт. Дом какой? $29 или 28? Открой, просто оставь. Постучись. Постучись. Открой, постучись. 28 же было, да? Это 28? Все. Ну что, Акжолиньо? Что, как ощущение? Нормально? Ешқандай трудности болған жоқ бұл? Ушундай домдор. Ну это видишь, это мелкие дома, ну маленькие дома. И Глово коллега жүрөт. Вот такие вот дома. Небольшие. И Акжол в своем репертуаре биринчи заказын бүтүрдү буюрса.
Давай, Акжол, лучший. Коркпа Акжол деле. Молодец. Ушинтип аракет кылса эле. Я останавливаюсь. Ай, красавчик. Жигиттер саат 10:30 болду. Азыр үйдүн жагына келип токтоп кичине пиццадан жеп, курсагыбызды тойгузуп, шайы сууп отуруп калды. Биз сыйга чуркадык. Бүгүн анча деле көп деле заказ кылган жокпуз. Мына 11 заказ кылып турбуз. Баштаганыбыз саат канчада баштадык? Саат 15:46да биринчи заказды алып турбуз. Кеч чыктык да. Ошондон баштап биз 11 заказ кылдык. Суммаларын көрдүңөр да. Общий 11 заказга биз 150 злот таптык. Ошондо 11 так 3,5дан 9,5га чейин биз 150 злот кылып турбуз да. Ошондо 6 саат примерно. Примерно 6 саат болуп калат экен. Эртең буюрса саат 10:00 чыгабыз. Анда чыгып кечки бир 9га чейин иштеп көрөбүз. Пландай 300 жабайлы деген ойлор бар, буюрса. Ошол. Баарыңарга рахмат, баарыңарга ыраазыбыз. Ушинтип бизди карап, отуруп, күтүп, эмне менен бүтөт экен деп отурганыңарга. Ошол. Давайте жолугабыз баарыңарга менен. Всем пока, да?